Assalamu алейкум, урматтуу Талас облусунун жана Талас шаарынын жергиликтүү тургундары. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарында, тагыраак айтканда ушул Советский көчөнүн этеги Загазиноодо билебиз. Асфальт бүткөндө даңгыр жол менен болжолу 150 метр айдаганда сол тарапта ушундай поворот бар. Ушул поворотто угловой бурчта жайгашкан, 21 сотикте жайгашкан чоң там заңыраган короо сарайы менен чоң участок менен бүгүнкү күндө сатыкка чыгып жатат. Экрандан алыстабаңыздар, мен сиздерге үйдүн ичин, тышын, сыртын, бүт короо жайы менен толугу менен тартып берем. Бул видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, комментарий жазып, эгер бул үй сиздерге жаккан болсо, экран аркылуу там ээсинин номери турат 501 00 46 43. Ушул номер менен байланышып, үйдүн ээси менен эгер бул үй сиздерге жаккан болсо, сөзсүз келип алсаңыздар болот. Жумабеков Дүйшөн көчөсү, номеру 2. Мына мен сиздерге көчөнү да чагылдырып берип атам. Баасын $90,000 сурап жатышат. Кеми бар дейт. Бисмилла. Мына киргенде эле эшиктин алдын көрүп атабыз. Эшиктин алдын киргенде сол тарапта ушундай кемегези, тапчаны менен бардыгы жайгашкан. Летний тапчан кемегези менен. Андан чыккан соң бул жакта утепленный гараж. Гараждын ичи да аябай кенен экен. Үйдүн ичинен да чыкса болот, жана сырттан да кирсе болот. Мына буюрса үйгө келип калдык. Азыр үйдүн ичин мен сиздерге толугу менен тартып берем. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына киргенде эле бул жерде чоң өзүнчө бир коридор экен. Сыртка чыгып кете турган, үйгө кире турган жер. Бүт жака чыга турган өзүнчө коридор экен. Бисмилла. Мына киргенде үйдүн ичине кире бериште ушул жерде чакан кире бериш бар экен. Оң тарабынан баштайлы. Мына буюрса оң тарабында мына өзүңүздөр көрүп тургандай кухня жайгашкан экен. Кухнянын ичи да аябай кенен. Күн сөзсүз тиет экен эртеси. Мен сиздерге баса белгилеп кетейин. Бул үйдүн размери аябай чоң экен, кенен. Мына азыр бул тарабында ванна, наркы эшик жагында семейный баня жайгашкан. Жана бул жерде топкасы, мына топкасы өзүңүздөр көргөндөй, ылдый жакта топкасы турат. Электрический плюс бул жерде жакса болот. Андан ары киребиз. Үйгө киргенде оң тарапта детский комната бар экен, спальный десек деле болот. Үйдүн ичинин бардыгы чекчейген, жакшы акыбалда экен. Андан соң бул жакта дагы бир спальный бар экен. Бул жак зал, үйдүн гостевой залы. Мен сиздерге обзорду кененирээк алып тартып берем. Жалпысынан үйдө өзүңүздөр көрүп тургандай отопительный системасы дагы жакшы экен. Бүт ар бир комнатада паровой отоплениясы менен. Мына залдан оң капталында бул жакта дагы бир спальный бар экен. Эң негизгиси, мен сиздерге азыр бул үйдүн дагы бир фишкасын тартып берейин. Бул бирден бир фишкасы, бул жерде да чоң өзүнчө малый зал бар экен. Малый залдан нары жакка чыкканда, азыр өзүңүздөр экран аркылуу көрөсүздөр, бул жерде эң чоң гостевой зал жайгашкан экен. Негизи планировкасы боюнча бул жерде ичин спорт зал, болбосо жакшы бир багытка колдоно турган чоң зал экен. Бул жерде жалпысынан 50 киши батат экен бул жерде. Өзүңүздөр экран аркылуу көрүп атасыздар. Ремонту заманбап жасалган жакшы чоң зал экен, аябай кенен зал. Мен көп үйлөр тартып жүрөм, бирок мындай чоң залды биринчи жолу кездештирип атам. Жер тамда ушунчалык чоңураак залды. Дагы бир жолу мен сиздерге бир ирет алып берейин. Залдын кенендиги аябай чоң экен. Туугандар, мен сиздерге эшикке чыгып, короо жайдын бардыгын тартып берейин. Буюрса үйдөн чыккандан кийин бул жакта сол тарапта кладовка жайгашкан, жана бул эшик аркылуу гаражга чыгып кете турган да жол бар. Мен сиздерге башында тартып бергендей. Бул жагында сыртка короо
сарайга кете турган жак. Чыккандан кийин оң жак бетте счетчиктердин баардыгы ушул комнатада жайгашкан экен, чакан бөлмө бар экен. Бул жакта болсо кампа, ичинде бүт коро сарайга керектүү нерселердин баардыгы бар. Бул жакта да өзүнчө бир эшик бар, жана мен сиздерге тартып берген чоң залга кире турган эшик. Азыр үйдүн күн батыш тарабындагы тартып берейин. Үйдүн бул тарабынан өзүнчө дагы забор бар, жана летний душ, жана бул жагы отун кана экен. Отун кананын узундугун караңыздар. Аябай узун экен. Бул жол менен 15 метр узундугу. Үстү дагы решеткаланып, усиленка кылынган. Бул жерге сырттан киши кире албайт. Отун кананын ичине да киши кире албайт, калиткасын жапса. Андан дагы эң жакшы кызыгы бул жерде бул жакта чоң участок жайгашкан. Круговой плита менен торолуп, бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп тургандай жашыл чөп чыгып, жашылданып, кооз керемет өзүнчө бир өңдөнүп турган кези. Бул жакта дагы жалпысынан мындай алганда 2 участок чыгат экен. Азыр өзүңүздөр билгендей, бир участоктун баасы эле аябай кымбат болуп атат негизи. Бул жерде 2 участоктун жери бар. Мен сиздерге мына коро сарайын тартып берейин. Коро сарайдын баардыгы дагы аябай сапаттуу материалдар менен салынган экен. Үстүндө чөп кана, бул жакта малдын түрүн кармаса болот. Себеби коро сарайга чейин бышкан кирпич менен, кызыл кирпич менен салынган экен. Мага бул үйдүн коро сарайы аябай жакты, себеби бул үйдө мал кармап, бука байлап, жана көп башка иш кылса да болот экен. Мына бул жагында отун канасын тартып берип коеюн. Отун кананын ичи дагы аябай кенен экен. Бул жака дагы участокко чыга турган өзүнчө эшик бар. Бул жакта чоң койкана бар экен. Бул жактын мага жакканы, бул жерден крышадан дагы эч ким кире албайт экен. Себеби бул жерде ушунчалык бекем жасалган экен, коро. Шифрдын алдында дагы решеткалар коюлган экен. Усиление берилген экен. Жанагындай кандайдыр бир учурларда бул корого бирөө жарым кире турган ниети бар болсо, оңой менен кире албайт. Себеби мына мен сиздерге экран аркылуу көрсөтүп атам. Толугу менен шифрдын алдына дагы решеткалар бүт жака кеткен. Бул жактан мал эч жака чыга албайт. Суу иче турган өзүнүн лотокторун да көрүп атасыздар. Кыскасынан айтканда, бул жерде аябай жакшы шарт менен королоруна чейин бышкан кирпич менен салган экен. Бул үй жакты мага, туугандар. Кимде кимге жаккан болсо, сөзсүз үй ээси менен кабарлашыңыздар. Айланасынын баардыгы ушинтип жакшы сапаттуу материалдар менен, коро жайы менен 21 сотых, мындайча айтканда чоң фазенда. Үйдүн өзүнүн фазендасы мына. Мен үйдүн чатырын жабылганын көрсөтүп берип атам. Оцинкованный кымбат жакшы лист менен жабылган экен, коро сарайдын үстүнө чейин. Мен сиздерге мына дрондон да чагылдырып берип атам. Кайсыл жерде жайгашкан деген суроолор туулса, мына мен сиздерге дрон аркылуу дагы ориентировкасын бүт баардыгын тартып берем. Жалпысынан өзүңүздөр көрүп тургандай, үй коро сарайдан тышкары оң жак бетинде көрүп атабыз. Чоң участогу менен, менимче бул үй ээсинин койгон баасы кымбат эмес, себеби үйдөн коро сарайынан тышкары бул жакта оголо көп чоң участогу да бар. Мына мен сиздерге үстүнөн да алып берип атам. Аябай жакшы жерде жайгашкан. Таза, тынч, жана эң негизгиси Талас шаарында жана ушунчалык чоң участокто жайгашкан. Мына мен сиздерге дагы дополнительно дагы бир тартып көрсөтүп коеюн үйдүн артындагы участокты. Бул жака дагы участокко дагы бир 2 чоң заңыраган там,
2 семьяга ылайыктуу участок бар бул жерде дагы. Биздин видеолорго лайк басып, ар дайым колдоп туруңуздар. Эмки чыгарылышка чейин сак саламатта калыңыздар. Биз сиздерге ар дайым өзүбүздүн колубуздан келген жардамыбызды берип, ушул жарнамаңыздарды туура элге жеткизип, болушунча толук маалымат бергенге даярбыз. Эмки чыгарылышка чейин сак саламатта калыңыздар.